Жалал Абад шаарында үй чарба китепчеси толтурулуп жатат. Курманбек аймактык башкармалыгы бул багытта демөөрчүлөрдүн көмөгүн пайдалануу менен иш алып барышууда. Тагыраагы 400 китепчени демөөрчүлөр сатып беришкен. Бул аймактык башкармалыкта ушул күнгө чейин 200гө жакын китепче толтурулуп бүткөн. Күн сайын мекемеге жашоочулар кайрылып, өз ыктыярлары менен катталууга кызыктар болуп жатышат. Андан тышкары кондоминиум, кварталдык комитеттер тургундар менен тыгыз иш алып барышууда. Китепчеде шаар тургундары тууралуу толук маалымат камтылган. Аны менен бирге улуттук статистикага, салык инспекциясына зарыл болгон маалыматтарда китепчеге жазылат. Үй чарба китепчесине каттоо толугу менен аяктаган соң электрондук базага киргизилет. Курманбек аймактык башкармалыгында 25 миңден ашуун калк жашайт. 200дөн ашык толду, 100дөн ашыгы азыр колдо, аны 150дөйү колдо, ал бүгүн толтуруп алып келишет. Андан кийин дагы алар улам толтуруп алып келген сайын улам алып кетип толтуруп турушат. Андан башка дагы активдүү жарандар келип атат, жашоочулар. Биз дагы ошол көчөлөрдү кыдырып толтуруп берели дегендер. Бул маалымат баардыгыбыз үчүн керек. Себеби балдарыбыз мектепке барып атат, бала бакчага барып атат. Бул тактама алууда жеңилдетилет. Анткени тактама алууда ар бир кварталдык комитетке, кондоминге барып отурган болсо, биз базага киргизгенден кийин баардык маалымат бир эле жерден топтолуп чыгат. Жана ошол эле эмеде маалыматта баардыгы камтылат. Мисалы, ошонун жашоочунун иненени, аты жөнү толук билими баардыгы камтылат.